Евразия экономикалык комиссиясы биримдиктин илимий жана билим берүү жаатында бирдиктүү тутум түзө турган жумушчу топ түзөт. Бул тууралуу брифинг учурунда ЕЭК коллегиясынын төрагасынын жардамчысы Ия Малкина билдирди. Бул демилгени орус тарап киргизген. Союздун башка бардык мамлекеттеринин өкүлдөрү аны колдошту. Бул ЕАЭП интеграциялоонун принципиалдуу жаңы кадамы. Демилгени ишке ашыруу изилдөөчүлөрдүн, окутуучулардын жана студенттердин өз ара аракеттенүүсү үчүн ЕАЭПте бирдиктүү санариптик чөйрөнү түзүүгө мүмкүнчүлүк берет жана жамааттык колдонуу үчүн илимий инфраструктурага жана заманбап илимдин жетишкендиктерине жетүүнү камсыз кылууга жардам берет. Ошондой эле брифинг учурунда Ия Малкина ЕАЭП өлкөлөрүндөгү жумушсуздук боюнча статистиканы келтирди. По состоянию на конец июня численность безработных зарегистрированных в службах занятости июнь айынын аягына карата биримдикке кирген мамлекеттерде жумушсуздардын саны 1,6 миллион адамды түздү. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 50%га азайды. Ошентип жумушсуздардын саны жалпы жумушчу күчүнүн 1,7%-ын түзөт. Өткөн жылы бул көрсөткүч 3,4%-ды түзгөн.